Асман жана жер. Өйдө карачы, адамзат баласы. Кайкалаган көк асман, мөндүр төгөт шатырайт. Кээ учурда сыр чыгып, күндүн нуру чачырайт. Асман жана жер, адамзат тиреги, акылмандуулук жана бийиктиктин жүрөгү. Асман жана жер айтып бүткүс чоң жомок. Чоочуркаба адамзат, асман сени кордобойт. Асман жана жер жакшылыктын белгиси. Жарыялайм баарыңа, ал адамзат энчиси. Таңзаардан таза нурга чөмүлткөн асман бети чаңкайып, андан соң күн нурун жер бетине төгөт. Жүздөрү балкыган адамдар күч-кубат толгон толку боюн аземдүү түрдө бири-бирине көргөзүп сыртка чыгышат. Сын сыпаттуу адамдар көбөйгөн сайын асман да гүлдөй болуп жаркыйт. Жүзүнө кубаныч жая адамдар жерде басып баратса, асман аларга кол булгалап жарык берет. Жакшылык төгөт. Тизгиндеп коер учурда кабагын бүркөп, катуу каарданса мөндүр нөшөрлөнтөт. Өз күчүн көргөзүүгө келгенде кыяматтыктын кээ бир издерин салат. Жер бетиндеги адамдар улуу күчтөрдүн кайдан келгендигин сезе билсин деген зор көрүнүш ушул белги, асман менен жердин байланышы. Аздан соң асманды карап жалынган адамдарга боору ооруйт дагы, кабагын ачып жаркырайт. Жашыл бактуу жер бети адамдарды кайрадан мээримге бөлөсүн деп жер үстүнө көз салат. Көңүлдөрү тоюп топук калган адамдарга жардамга келет. Жаратылыштын теңдемеси ушул. Мендин ташындай болгон оорчулук жер бетинде айланып жүрүп олтурса да, адамзат акырындык менен алдыга жол баштоодо. Жапа-тырмак киришип, жер бетин гүлдөтүүгө жасаган аракети асманга жагат. Жердин бети жашыл көйнөк кийген сайын, ал дагы өз мээримин аябай жабыркаган адамзат баласына жардамга келүүдө. Жүздөгөн жылдар арадан өтсө дагы, көк болуп турган асман өз ишин бир калыпта аткарууда. Жер бети болсо акырындык менен алдыга жылып, өнүгүп өсүүдө. Жыргалчылык, бакубаттык жер бетин каптаган кезде асман мындан да апачык чаңкаят. Чар тарабы нурларга бөлөнүп, асмандын тунуктугу жер бетине даана көрүнөт. Таңыркаба, адамзат баласы. Туңгуюк сезимдер сени кыйнаган кезде асманга карап үн сала билгин. Жакшылык сурап жардамды күтө жүргүн. Жала жапкан, арам ойлуу адамдар сага жамандык кылышса, асманды карап жараткандан суран. Тезинен үнүң жеткен болсо сага жакшылык конот. Адамзаттын тиреги болгон асман көңүлсүз турса дагы сага жакшылык каалайт. Жамандык тилебейт. Ошондуктан асман менен жер бири-бирине тыгыз байланышта. Жабыркаба, адамзат баласы. Сендеги карапайымдуулук, акылмандуулук кайсы учурда болсо дагы адамдарга из калтырып, алардын жашоо турмушун өйдөлөтүүгө, коомдун өнүгүшүн өстүрүүгө аз да болсо жардамын берет. Жибектей созулган адамдардын баарысы алдыга аракет жасаганда, асман менен жердин түбөлүктүү байланышы тыгыз болмокчу. 1-июнь 1996 жыл. Бегалиева өмүр бүбү. Теңир Аалам жана мен китебинен.